Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. 7-класс адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү сабактын темасы балдар Жалил Садыков туурасында. Сабактын максаты окуучулар Жалил Садыков туурасында кыскача маалымат ала алышат. Жазуучунун эмгектери, алган наамдары туурасында билишет. Окуучулар адептүүлүккө, ак эмгек менен кызмат кылууга тарбиялана алышат. Жалил Садыков. Жалил Садыковду балдар биз жакшы билебиз. Кыргыз Республикасынын гимнин сөзүн Жалил Садыков жазган. Акын, драматург, гимндин автору, Жогорку Кеңештин депутаты, белгилүү коомдук ишмер Жалил Садыков Чүй областына караштуу Кемин районундагы Кичи Кемин айылында 1932 жылы 23 октябрда туулган. Орто мектепти айылдан бүтүп, Ак туз комбинатынын шахтасында кен казып иштеген. Окууну ийгиликтүү бүткөндөн кийин Кыргызстан пионери газетасында бөлүм башчы болуп, чыгармачылык чейирин ошол жерден баштаган. Студент кезинде анын Убада деген алгачкы ырлар жыйнагы 1958 жылы жарыкка чыккан. Кийинчерээк Лелинчил жаш, Кыргызстан маданияты газеталарынын башкы редакторлук кызматын аткарган. 1981 жылдан 1985 жылдарга чейин Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун Нарын жана Ысык көл областтары боюнча адабий кеңешчиси болгон жана Кыргыздын ондогон жазмакер таланттуу жаштарын тарбиялап чыгарган. Андан тышкары Ала Тоо журналында бөлүм башчы, Жаш Лелинчил журналынын жетекчиси болуп эмгектенген. Жалил Садыков. 1980 жылдары Кыргыз СССР Маданият министрлигинин репертуардык редакция коллегиясынын башкы редактор кызматын аркалаган. Жана 1988-1992 жылдары Кыргыз маданияты газетасынын башкы редактору болгон. 1958 жылдан 1991 жылдын соңуна чейин СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болуп иштеген. 1992 жылы 18 декабрда Жогорку Кеңештин токтому менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни бекитилген. Анын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданбек Кулыев жазган. Жалил Садыков ата мекен, эне, жаратылыштын кооздугу, арзуу темасындагы поэтикалык 20 ашуун ыр китебин чыгарган. Ал Жайкы таңда, Сары өзөн, Сырдашуу, Жоок азын, Топ жылдыздар сыяктуу ондогон поэтикалык жыйнактар аркылуу залкаракын окурмандарга таанылып баштаган жана урмат сыйга бөлөнгөн. Сүрөтүңө, Жайлоодо сыяктуу ондогон ырларга обон чыгарылып, эл арасында азыркыга чейин ырдалып жүрөт. Жалил Садыков. Манас үчүлтигинин драмалык вариантын жаратуу менен Жалил Садыков Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреатына ээ болгон. Манастын уулу Семетей, Сейтет, Айкөл Манас эпикалык драмаларында эпостун өзөк окуялары тандалып алынып, сахнанын табиятына ылайыктап, айрым бир сюжеттик алымча кошумчаларды кийирүү менен окуучуларды мезгилдик жана мейкиндик жактан сыйлыгыштырып,
конфликттерин түзүүгө жетишишкен. Эр төштүк, Ак мөөр, Жукеев Пудовкин, Терең кечүү жана башка драмалары театрларда коюлган. Жалил Садыков 1997 жылы Адам жана Азезил деген драмасында Тоорат жана Куран китептеринен алынган Адам жана ата менен обо эне жөнүндө айтылуу сюжети кайрадан иштеп чыгып, жазылып, жакшы жаман Азезилдин образы аркылуу ачылган. Жалил Садыков. Жалил Садыковдун жарык көргөн китептери: Убада, Жайкы таңда, Кечээкинин күбөсү, Бөжөктөрдүн өмүрү, Акын чабан, Сары өзөн, Бөбөктөргө үйрөткүн, Кылымдын барактары, Менин ырым мекеним, Сырдашуу, Унутулгус обондор, Жоок азын, Топ жылдыздар, Тууган жер, Мөлтүр булак, Тууган жер, Аккан суу, Жер керемети, Тандалмалар, Тандалган чыгармалар, Кеч күздөгү мөмөлөр, Лик земле, Табышкандар, Пудовкин Жукеев, Айкөл, Манас, Семетей, Сейтек жана башка китептери жарык көргөн балдар. Жалил Садыков. Жаңы кылымдын баш жагында ал Улуттук жазуучулар союзунда башкарып, 2006 жылы ден соолугуна байланыштуу ал кызматын өткөрүп берет. Жалил Садыковдун чыгармачылыгында анын Манас эпосунун негизинде жазылган Үчилтик драмасынын мааниси өзгөчө чоң. Эпикалык дастанды сахнага алып чыгуу өтө машакаттуу жана татаал болгондугуна карабай, бул чыгарманын театр репертуарынан түшпөй келе жатышы жана чет өлкөлөргө гастролдор менен барышы, драматургдун дастандын өзөк окуяларын таба билиши жана драмалык конфликттерди кое билиши менен байланыштуу. 1986 жылы акын, драматург Жалил Садыков Манастын уулу Семетей драмасы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон. Жалил Садыков кыргыз эл акыны. Жана Жалил Садыков 2010 жылы дүйнөдөн кайткан. Жалил Садыковдун өмүр баяны тарыхта көп жылдар бою сакталат деп айкын айтууга болот. Жалил Садыков. Жалил Садыков өмүр баяны боюнча дагы кыскача маалыматтарды айтсак, абдан жигердүү болуп, ал жылдарда анын 10дон ашык ыр жана поэмалардан турган китептери жарык көргөн. Бул акын катары элге кеңири таанылган Жалил Садыков көп ырларына обондорду жазган. 80-жылдарда Маданият министрлигинде иштеп, ал жерде пьесаларды кабыл алуу, театрларга репертуар түзүү менен бирге эле өзү да драма жазууга баш оту менен киришкен. Манастын уулу Семетей 1982 жылы, Сейтек 1987 жылы деген драмаларын жазган. Бир топ жылдан кийин трилогиянын биринчи бөлүмү Айкөл Манас жазылып бүткөн. Деги эле анын чыгармачылыгында тарыхый тема басымдуулук кылган. Тоголок молдо тууралуу, Бозторгой, революционер табылды тууралуу Жукеев Пудовкин, мифологиялык дастандардын негизинде Эр төштүк деген пьесалары
улуттук сахнада көптөгөн жылдар бою коюлуп келген. 1988 ал Кыргызстан маданияты газетасына башкы редактор болгон. Ошол башкы редактор болгон жылдарда басылманын нускасы аябай өсүп, улуттук тил, көркөм мурасы, тарыхтагы ак тактар, унутулган адабият сыяктуу маселелерде курч коюп, элдин рухий өсүүсүнө чоң салымын кошкон. Жаңы кылымдын баш жагында ал Улуттук Жазуучулар Союзунда башкарып, 2006 ден соолугуна байланыштуу ал кызматын өткөрүп берет. Жалил Садыковдун чыгармачылыгында Үч илтик драмасынын мааниси өзгөчө чоң. Жалил Садыков. Эми Жалил Садыковдун сыйлыктары, наамдары менен тааныша кетсек. Манастын уулу Семетей эпикалык драмасы үчүн Жалил Садыковго Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Адабиятка сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери жана кыргыз эл акыны наамдары ыйгарылган. Муну менен бирге Манас ордени, ардак грамоталар, бир нече медальдар менен сыйланып, эл аралык руханият сыйлыгына ээ болгон. Жалил Садыков 2010-жылы 21 октябрда 78 жаш курагында дүйнө салып, өзүнүн туулган күнүндө жерге берилген. Жаңы кылымдын баш жагында ал Улуттук Жазуучулар Союзунда башкарып, 2006 жылы ушу ден соолугуна байланыштуу ал кызматын өткөрүп бергенден кийин Жалил Садыковдун чыгармачылыгында Манас эпосунун негизинде жазылган Үч илтик драмасынын мааниси өзгөчө чоң деп эсептелип, эпикалык дастанды сахнага алып чыгууга өтө машакаттуу жана татаал болгондугуна карабай, бул чыгарманын театр репертуарынан түшпөй келе жатышы чет өлкөлөргө жана дастандардын өзөк окуяларын таба билиши, драмалык конфликттерди кое билиши менен байланыштуу болгон. Мына 1986 жылы акын драматург Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей драмасы үчүн Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты болгон деген жыйынтыкты айттык. 15 октябрда Кыргыз эл акыны Жалил Садыковдун айкели Ала Арча көрүстөнүндөгү бейитинде тургузулган. Мына балдар, Жалил Садыковдун эстелиги бул Ала Арча көрүстөнүнүн бейитинде эмне кылган экен, тургузулган экен. Кыргыз Республикасынын гимнинин авторлорунун бири эл акыны жана Манас орденинин жана мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын ээси маркум Жалил Садыковдун бейитиндеги айкел жезден тургузулган. Мына балдар, бул айкел жезден тургузулган экен. Анда ал күн батышты карап ыр жазуучудай болуп, ойлуу, оң колуна топ кагаз кармап алганы сүрөттөлгөн экен. Айкелге эмне кылган экен? Тургузулган экен. Айкелдин астында акындын эгер чындап ыр жаратсам дилимен, мен өлбөймүн, өлсөм кайра тирилем. Анткендиги менин атым аталат, жанга жаккан жакшырлардын биринен деген өзүнүн ыр саптары жазылган. Жалил Садыковду эскергендер анын акындык өнөрүнөн сырткары калыстыгын, адамкерчилигин, башкалардан айырмаланган токтоолугун, сабырдуулугун эмне кылышкан? Белгилешкен. Мына балдар, биз Жалил Садыковду эмне кылалы, таанып,
жана Жалил Садыков туурасында кыскача маалыматтарды эмне кыла алабыз, айта алабыз. Жалил Садыковдун жарык көргөн китептерин окуп жана кайсы китептерди жаратканын дагы бир жолу эсибизге салалы. Жалил Садыковдун жарык көргөн китептери балдар Убада, Жайкы таңда, Кечээкинин күбөсү, Бөжөктөрдүн өмүрү, Акын чабан, Сары өзөн, Бөбөктөргө үйрөткүн, Кылымдын барактары, Менин ырым мекеним, Сырдашуу, Унутулгус обондор, Жоогазын, Топ жылдыздар, Тууган жер, Мөлтүр булак, Аккан суу, Жер керемети, Тандалмалар, Тандалган чыгармалар, Кеч күздөгү мөлмөлөр, Табышкандар, Айкөл Манас Семетей Сейтек, Пудовкин Жукеев жана башка көптөгөн китептер эмне кылган экен, жарык көргөн экен. Мына балдар, Жалил Садыковдун жеке эле китептери менен таанышып, эсибизге салып жөн калбастан китептеринен эмне кылабыз, окуп, таанышып чыгабыз. Жалил Садыков. Бул Жалил Садыков акын катарында, драматург катарында жана гимндин автору катарында биз эмне кыла алабыз, тааный алабыз. Акын, драматург, гимндин автору жана жогорку кеңештин депутаты, белгилүү коомдук ишмер Жалил Садыков Чүй областына караштуу Кемин районундагы Кичи Кемин айылында 1932 жылы 23 октябрда туулган экен. Мына балдар, 1958 жылы студент кезинде Убада деген алгачкы ыр жыйнагы, андан кийин Ленинчил жаш Кыргызстандын маданияты газеталарында башкы редакторлук кызматтарды өтөп келген экен. Жалил Садыков. Манас үчүлтүгүнүн драмалык вариантындагы жараткан экен. Манастын уулу Семетей, Сейтек, Айкөл Манас эпикалык драмаларында эпостун өзөк окуялары тандалып алынып, сахнанын табиятына ылайыкталып, айрым бир сюжеттик алымча кошумчаларды кийирүү менен окуяларды мезгилдик жана мейкиндик жактан сыйлыгыштырып, конфликттерин түзүүгө жетишкен. Эр төштүк, Ак мөөр, Жукеев Пудовкин, Терең кечүү жана башка драмалары театрларда коюлган экен. Жалил Садыков. Жалил Садыков 2006 жылы ден соолугуна байланыштуу кызматын өткөрүп, 2010 жылы 21 октябрда 78 жаш курагында дүйнөдөн кайткан экен. Мына балдар, үйгө тапшырма Жалил Садыковдун өмүрү, чыгармачылык жолу туурасында кайталап окуп, анан дептерибизге конспекттелебиз.